Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'anda айтат: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Ескерткин чындыгында эскертүү момундарга пайда берет. Ар бир мусулман жана жалпы мусулман коому жакшылыкка чакырууга, жамандыктан кайтарууга, эскертүүгө, насаатка муктаж. Ар бир мусулман өзүнүн колунан келишинче шарият эрежелерине ылайык башка мусулман бек туугандарына жашоого, акыретке пайда бере турган баардык жакшы иштерди айтып, эскертип туруусу өтө зарыл иштерден. Мына Аллах субханаху таала өзүнүн Куранында, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ыйык хадистеринде эл башкарган, коом башкарган башчыларга жакшылык иштерде баш ийүү, аларды угуп, аларга каршы чыкпоону ачык айкын буйруп келген. Аллах субханаху таала Ниса сүрөсүндө айтат: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум." О иман келтиргендер, Аллах Таалага баш ийгиле, жана анын элчисине баш ийгиле, жана ошондой эле өзүңөрдөн чыккан, араңардан чыккан башчыларга дагы деп Аллах Таала айтып кетти. Демек, мамлекеттин бүтүмдүгү, биримдиги эл башчыларга баш ийүү менен болот. Ырасында баарыбыз билебиз, адам баласы жеке адамдан куралып, андан үй бүлө пайда болуп, андан кийин аймактар, шаарлар, анан мамлекет пайда болот. Ошол мамлекетти сактоо, мамлекетти куруу ар бир жарандын өзүнүн милдети. Ар бир жаран мамлекеттин бүтүмдүгүнө, ынтымагына, тынчтыгына, биримдигине салым кошкон болсо, демек ал өзүнүн мамлекетине жакшылык келгенге чоң себепкер болуптур. Адамдын жашоосу өз нугунда жүрүш үчүн, адамдар бейпилдикте жашаш үчүн жана Аллах субханаху таала түшүргөн динди коркунучсуз, таза кармаш үчүн мамлекеттин туруктуулугу, ынтымагы өтө зарыл маселе. Эгерде мамлекетте тынччылык болбосо, туруктуулук болбосо, жашоону өткөрүш, динди кармаш кыйынчылыкка учурайт. Ошондуктан жогорку аятта Аллах Таалага баш ийгиле, анын элчисине жана өзүңөрдөн болгон башчыларга дагы деп айткан себеби ошо. Ошондуктан урматтуу мусулман бек туугандар, биздин жашообузда бизге жаккандагы, жакпагандагы, биз сүйүнө турган, биз кайгыра турган ар кандай өзгөрүүлөр, ар кандай көрүнүштөр болушу ыктымал. Мына ошонун баардыгында адам баласы туура жолдон тайбай, Аллах Таалага баш ийип, анын элчисине баш ийип, жана мусулман башчыларга баш ийип, мамлекеттин тынчтыгына салым кошуш керек. Баарыбызга маалым болгондой, Убада ибн Самит деген сахаба Бухари хадис жыйнагына, жанынан башка хадис жыйнактарында келет. Ошол кишинин ушундай мааниде айткан хадиси бар: биз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга баш ийип, моюн сунууга убада бердик. Мындайча айтканда, башчыларга баш ийип, моюн сунууга убада бердик дейт. Кандай иштерди дегенде, бизге жаккан иштерде да, жакпаган иштерде да, жана жыргалчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы деген. Көрдүңүздөрбү, урматтуу бек туугандар? Адам баласы мусулман башчыга баш ийүүдө өзүнө жакпаган жана жаккан иште дагы, жыргалчылыкта да, кыйынчылыкта дагы мусулман башчысына баш ийип, моюн сунуу бул чоң милдет. Албетте бул күнөө иштерде эмес. Күнөө иштерде, ачык айкын динге каршы келген иштерде баш ийүү болбойт. Бул баш ийүү жакшы, туура иштерде. Эгерде кокус мусулман башчысынан кандай бир күнөө иш аныкталган, такталган күнөө иш болуп калган болсо, ошол иштин өзүндө гана баш ийүү болбойт, бирок андан башка жакшы иштерде баш ийип, моюн сунуп жашоо милдет болуп саналат. Мындайча айтканда, ушу күнөө иштин себебинен
ызы чуу салып мамлекеттин тынчтыгына залака кетирбеш керек. Күнөө иш кылып койду же башка иш кылып койду деп ага каршы чыккан туура эмес. Ага андай башчыга насаат айтуунун, туура жолун көрсөтүүнүн өзүнүн шариаттын эрежелери бар. Бул жерде айтайын дегеним, баарыбыздын милдетибиз мамлекеттин бүтүндүгүнө, биримдигине салымыбызды кошушубуз керек. Жашоодо ошо бийликке байланыштуу же башчынын кандайдыр бир жарлыгына же өкүмдөрүнө же буйруктарына же өзгөртүүлөрүнө байланыштуу маселелер болушу ыктымал бул жашоодо. Анан ошол убакта ар кандай адамдар чыгып, туура эмес маалыматтарды таратып же такталбаган божомолдуу талкууларды көтөрүп, эмиштерди айтып, ушундай болот экен, анан дептер болгона калыптыр, мындай деп атышат деген ошого окшогон сөздөрдү айтып пайдасыз, балким мамлекетке, жалпы элге зыян бере турган талкууларга кирип кетишет. Ошондуктан ушундай учурларда ар бир адам өзүнүн тилин сакташ керек. Такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болуш керек. Аллах субхана таалага дуа кылып, тилек кылып, мамлекетибиз, жарандарыбыз, бийлик баштаган жалпы элдин баары аман болсун, ынтымактуу бололу, чагымчылыкка алдырбайлы, туруктуулукта жашайлы деп Аллах субхана таалага жалдырап дуа кылып, мамлекеттин тынчтыгын тилешибиз керек. Бул ар бирибиздин милдетибиз. Эгерде тынчтык кете турган болсо, Аллах таала сактасын, адам баласынын жашоосуна, динине, өмүрүнө, жумушуна, ырыскысына баарына таасир берет. Андай жамандыкты эч кимибиз каалабайбыз. Ошондуктан Аллах субхана тааладан жакшылык тилеп, колубуздан келишинче ар бир жаран мамлекеттин ынтымагына, тынчтыгына салым кошолу. Бийлик тараптан, башчы тараптан кандайдыр бир өзгөрүүлөр, буйруктар болгон болсо, жакшы жака жоруп, жакшы түшүнүп, мамлекеттин кызыкчылыгы корголсун, элибизге тынччылык болсун деп жакшы үмүттөр менен ошондой кабарларды, ошондой өзгөрүүлөрдү кабыл алыш керек ар бир адам. Туруксуз болгон адамдарга окшоп же шашкалактаган адамдарга окшоп ар кандай жаман ой пикирлерди айтуудан, такталбаган божомол жоромолдорду айтуудан ар бир адам өзү сак болуш керек. Анткени мамлекет баарыбызга керек. Тынчтык баарыбызга керек. Эч ким кыйынчылыкта, коркунучта жашаганды каалабайт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушундай учурда өзүбүздү сактайлы, жакшылыкты тилейли, жакшылыктын тарашына, жакшылыктын орношуна себеп жолгонго аракет кылалы. Ушак айыңдан, такталбаган маалыматтардан, ар кандай чагымчыл сөздөрдөн сактаналы. Чагымчылыкка буйруган, ызы чууга буйруган, бийлик башына каршы келген чакырыктардан жана ошолорду түзгөн, ошол нерсеге чакырган адамдардын чакырыгынан алыс бололу. Андай чагымчыл ойлорго алдырбайлы. Ошондо гана иншалла ар бир адам өзүнүн мамлекетине, өзүнүн тынчтыгына, үй бүлөсүнүн тынчтыгына, аймактардын тынчтыгына, мусулмандардын тынчтыгына салым кошкон болот. Аллах субхана таала баарыбызга туура жолду бекем кылып, жана ошол жолдон биз баарыбызды адаштырбай, мамлекетибизге, элибизге, бийлигибизге, жалпы эл журтка Аллах субхана таала өз тынчтыгын насип кылсын.